Чолпон Ата шаарында 4 апрелде Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги Койка, Корея өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын ортосундагы кызматташтыктын алкагында 4 өрт куткаруу бөлүмдөрүнүн биринчисинин курулушунун башталышына арналган иш-чара болуп өттү. Салтанатка Корея Республикасынын Улуттук ассамблеясынын төрагасы, Кореянын эл аралык кызматташуу агенттигинин директору, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү, жогорку кеңештин вице-спикери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статус катчысы жана өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев катышты. Кызматташтыктын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы кореялык адистер менен биргеликте Чолпон Ата, Ош, Бишкек шаарларында жана Жалал-Абад облусунун Сузак аймагында 4 жаңы өрт куткаруу бөлүмдөрүн курат. Аталган бөлүмдөр заманбап шаймандар менен камсыз кылынат жана өрткө каршы кызматтын сапаты жогорулатылат. Иш-чаранын жүрүшүндө спикер Пак Бён Сеун дүйнө жүзүндө табигый кырсыктар күндөн күнгө кеңири жайылып бара жаткандыгын жана бул кырсыктарды азайтуу ар бир өлкө үчүн маанилүү экендигин белгиледи. Корея өкмөтү табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча улуттук потенциалды чыңдоо боюнча Кыргыз өкмөтүнүн аракеттерин колдойт. Жакынкы 5 жылда Корея өкмөтү Кыргызстанды Корея үчүн приоритеттүү расмий өнүктүрүү боюнча жардам өлкөсү катары көрсөтүү менен Кыргызстандагы өнүгүү аракеттеринин масштабын жана көлөмүн кеңейтүүнү пландаштырууда. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык Кыргызстандын экономикасын жана коомун өнүктүрүүгө, кыргыз элинин жашоо сапатын жакшыртууга өбөлгө болот деп ишенебиз. Салтанатта жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев Чолпон Атадагы өрт куткаруу кызматынын жаңы имаратынын курулушу аянтчасындагы капсула салуу аземи Кыргыз-Корей достугунун символу болуп саналарын билдирди. Биз стратегиялык долбоорду ишке ашыруунун башталышына күбө болуп жатабыз. Кыргыз Республикасынын өрт куткаруу кызматынын потенциалын күчөтүү менен халктын өткөн коопсуздугун жогорулатуу долбоорунун алкагында Чолпон Ата шаарында өрт куткаруу бөлүмүнүн жаңы имараттын курулуш аянтчасын бул капсула салганы жатабыз. Корея Республикасынын өкмөтү тарабынан каржыланган бул долбоор Кыргыз-Корея достугунун белгиси деп эсептейбиз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен долбоор тууралуу мындай деди. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы биздин улуттук өнөктөштөрүбүзгө БУ-нун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген Сендай алкагындагы табигый кырсыктардын тобокелдигине туруктуулугун жогорулатууда жана мүчө мамлекеттерге өнүгүүнүн натыйжаларын табигый кырсык коркунучунан сактоо боюнча конкреттүү иш-аракеттерди сунуштайт. Иш-чарада Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статус катчысы Азамат Мамбетов, өнөктөштөр Койка жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен министрлик техникалык жана адамдык потенциалын жогорулатуу жаатында олуттуу натыйжаларга жетишкенин белгиледи. Курулуп аткан мынакей капсуланын салуу аземинде турабыз. Ушул бөлүктөр бүгүнкү күндө ошо өзгөчө кырдаалдарга чара көрүүдө, ошолордун алдын алууда эбегейсиз зор салымын кошот деген үмүттөбүз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы өрттүн кесепетинен жабыркагандардын санын жана физикалык чыгымдарды азайтуу, ошондой эле калктын аялуу катмарын, айрыкча аялдар менен балдарды коргоо үчүн өрткө каршы потенциалын күчөтүү максатында өрт куткаруу жабдууларды жана шаймандарды модернизациялайт.